Bugün bir hadis okuduk masturatlarda. Üç nesi aytıptır. Monçoğa ıştanı yok girgen adam deydi. Kimde kim Allah Teala iman keltirip, kıyamet iman keltirse monçoğa jılaŋaç giriversin deydi. Bizde monçoda bardık eneden tuma jılaŋaç yürüşöt. Bir eki monçoda gana şariat saktalmasa kalgan monçolar uşunda. Şonuň üçin tuğandar aytıp bargıla. Kimde kim akır Allah iman keltirse, kıyamet iman keltirse monçoğa jılaŋaç ıştanı yok giriversin dep atar. Demek monçoda tize menen kintik jabılış kerek urmatda bir tuğanım. Çünüktü aytla tuğandarga. Egerde kimdir bir şart koyup olsa, gebirle şortana koygan biroq mildеттүү kılbayt da, çok mildеттүү kılıp kirgiziş gerek. Men monçoma kire turgan bolsоң, şorta giyişin gerek, giyin girişin gerek. Şortaça жүргөнгө болбойт дегенде эмне жеткиришибиz gerek бардыгына. Экинчиси өзүнүн аялы мончого киргизген эркек дейт. Кимде ким дейт, Аллага ыйман келтирсе, кыяматка ыйман келтирсе, өзүнүн аялы мончого киргизбесин дейт. Жалпы мончого. Демек аялдар үйлөрүндө күйөөлөр аялдарына шарт түзүп бериш керек. Чачын оңдой турган, башка кыла турган болсо, чыкырып, Павузов чыкырып келип жасат кайра кетириш керек деген сөз. Анткени өзүнүн үйүнөн башка жерге барып, жолугун чечпесин аял зат деген хадис келет экен, урматтуу бир тууган. Ошондой эле Аллага ыйман келтирип, кыяматка ыйман келтирген эркек өзүнүн аялын жалпы мончого киргизбесин деп та келет экен да. Анткени камерамен тартып алган оңой болуп калган бардыгы өмүр бою уят болуп калышы мүмкүн. Мына азыр интернетке кирип калган чыкпайт экен, лафул махфуздай болуп. Канча кыйындар бар, көп нерсе колунан келет, өзүнүн көчөгө көрүнүп калган жерин жаба албайт да, бастан чыгып кала берет да. Аялы тартылып калган болсо, жанагы жери көрүнүп калса, жүзгө чыгып калса деле не берилер, апаң деп көрсөтүп кое берет да. Жаман нерсе да, ошон үчүн болбойт. Үчүнчүсү, Аллага ыйман келтирип, жана акыретке ыйман келтирген адам арак айланган үстөлгө олтурбасын деп келип атат. Олтурбасын деп келип атат да, айтыш керек. Эгерде айта албасаң, анда эмне ичиңе жаман көрүшүң керек.